Assalamu alaikum ардактуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Тез кабар каналы Бишкектен сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтмөкчү. Маңдайда сиздер көрүп турган 2 кабаттуу үй сатууга коюлуп жатат. Дареги Бишкектеги Профсоюзная трассасынын жээгинде, Ош базарына, Сарыөзөн Чүй базарына жана Кудайберген базарына жакын. Бул трасса 2 тараптуу трасса, Профсоюзная трассасы. Фучик көчөсү менен кесилишкен жерден чыгыштан батышты көздөй бери 500 метр жүрүп келсеңиздер, жолдун оң тарабында мына ушул үй турат. Профсоюзная трассасы менен Месорошо көчөлөрүнүн кесилишинде. Мына бул жерде оңго бурулган Месорошо көчөсү бар. Бул жерден оңго бурулуп ылдый тарапка Сарыөзөн Чүй базарына барса да болот. Биринчи линияда экен. 4,5 сотуктан ашыкча жер участогу бар. Бул жагында мойкага атайын навес жасаган бизнеси да бар. Анда көрсөтүүнү баштадык. Бул үйдүн ээси учурда Россияда экен. Бул жерде аталары жашайт. Ага инилери жашайт. Мага азыр баарын көрсөтүп берет. Назар салып туруңуздар. Үй 2 кабаттуу капитальный салыныптыр. Крышасы күрөң түстөгү металлочерепица менен жабылыптыр. Суу түтүктөрү да жасалган. Фронтондору дагы ак тыныкеден жасалыптыр. Көчө тарабына ограждение жасаган. Тиги Месорошо көчө тарабында чоң дарбазасы бар экен, ал эми бул жагында убактылуу калитка жасап коюптур. Биз менен чогуу болуңуздар. Азыр биз атабыз менен бул үйдү сиздерге чогуу көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум. Аба кандайсыз? Жакшысызбы? Үйдү сатууга койдуңуздарбы? Сатууга койдук. Бул үй өзү качан салынган үй? Буга бир 3 жыл болуп калды. Ремонттоп былтырдан баштап ремонттоп баштадык. 3 жыл болуп калды үй турганына. Эми ички абделка иштери аз-аздан болуп атат. Аз-аздан болуп атат. 2 кабаттуу үй экен. Фундамент жерден 1 метр жогору көтөрүлүп, куюлуп курулган экен. Сейсмопоисттери, колонналары бүт армированный экен. Терезелери пластик терезелер экен. Бышык кирпичтен, кызыл кирпичтен курулган үй экен. Жериңиз канча сотук? Жер 4,5 сотук. Анан кошумча дагы азыраак жер бар. 4,5 сотук документальный. Документальный. Ашыкча жери да бар. Жок, ал эми муниципальный эмеге карайт. Муниципальный. Бирок алдан документ ошо магазин ачабыз деп. Аренда деңиз, Аренда. Түшүнүктүү. Бул жагы эмне? Временка. Бул временка 2 комнат. 2 комната временка. Бул жерге мойкага расчет болгон беле? Мойкага расчет болгон, эми мойка же магазин кылабызбы, анда караштырабыз да. Мойка же магазин болот деп атат. Анда биринчи үйдү көрүп чыгалы туугандар. Эң кызыктуусу, эң негизгиси бул үй. Үйдүн узун туурасы канча чыгат? 12,8. 12ге 8. Көчө тарабы 12, ал эми түндүктөн түштүктү көздөй эсептесеңиздер 8 метр чыгат экен. Үйдүн астанасы негизги тепкич ушул жерде болот, казирок жасалат, зонтиги. Негизги эшиктен, брон эшиктен киресиздер, үйдүн ички бөлмөлөрүн көрөсүздөр. Азыр эми бул жерде жашап атасыздар да, временкада. Жашап атабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына брон эшик коюлуптур. Бул жери биринчи бөлмө. Кандай бөлмө болот? Бир прихожка болот. Прихожка болот. Прихожка, 2 форточкасы бар экен. Бул жагында бир терезе коюлуптур. Ал эми мына бул жерде электро түйүн бир жерге чогултурулуп жасалыптыр. Прихожканын узун туурасы 3/4, 12 метр квадрат чыгат экен. Ички тарабы шыбалган, стяжка куюлган. Мындан сиздер оң тарапка бурулуп кирсеңиздер, бөлмөлөрдү көрөсүздөр. Бардык бөлмөлөрдүн аралык эшиктери коюлуптур, межкомнатный эшиктер. Заманбап эшиктерди коюп коюптур. Биз ортодогу коридорго келдик. Коридордон кирип эле солго бурулсаңыздар, бул биринчи чакан бөлмө. Ажаткана болот го, Ажаткана бул, ажаткана. Ички ажаткана. Ички ажаткана. Мына турбалар эмне? Суунуку? Суунуку. Суунун турбасы. Канализацияныкы. Канализациянын ички тарабы шыбалыптыр, бүт суунун канализациянын турбалары бүт баары монтаж болуптур. Бул жагы ажаткана. Анын жанында дагы бир чакан бөлмө бар экен. Бул кандай бөлмө болот? Душ деп атабыз. Душевой болот. Чакан душевой комната. Көрдүңүздөр. Эми мына ушул коридордон түз киребиз туугандар. Эгерде түз кире турган болсоңуздар, ортодо дагы бир бөлмө бар экен.
Бул кандай бөлмө болот? Bunu kuşna. Кухнябы? Ha, Ошон үчүн точкалар коюлган. Ha. Канализация, суу бүт кириптир. Var. Бардыгы бар. Toskalarda böt bardığı. Жасап койгон. Жасалган. Үйдүн ички тарабы шыбалган, электромонтажы жасалган, суу, канализация бүт монтаж болгон, киргизилген. Кухняда бир терезеси бар экен, пластик терезе. Узун туурасы 3/4 бөлмөнүн. Стяжка куюлган. Эми мына ушул бөлмөдөн сиздер кухнядан түз кире турган болсоңуздар, төрдө дагы бир бөлмө бар. Менимче бул чай ичүүчү бөлмө го, Кухняда тамак пишат, бул жака кирип, чай ичип, телевизор көрүп, эс алат. Жакшы. Мына бөлмөнүн туурасы 4 метрге жакын, 3,5. Ал эми узундугу 4,5. 3,5га 4,5 болуп эсептелинет. Чай ичүүчү бөлмө. Электроточкалар бүт баары уюштурулган. Эми потолокту көрсөтөйүн. Охо! Ураса шүбөлөр коюпсуздар го, Бекем болsun деп. Бекем болот да бул. Этажга койбосоң да болбой экен. Амсагы астын тигинтип эме койгонбуз. Угольниктерди коюп. Жакшы болуптур, ушундай кылса болот турбайбы? Угольниктер коюлган. Бекем болсун. Мына караңыздар, астына фольганы коюп, анан үстүнө жыгач коюп, анан үстүн жасаса керек. Азыр чыкканда көрөбүз үстүн кандай жасады экен. Бирок швелер өтө жакшы сонун болуптур. Менимче бышык да болот. Эми биринчи кабаттагы калган бөлмөлөрдү көрсөтөбүз. Азыркы коридордон сиздер оң тарапка бурулсаңыздар, бул жерде экинчи кабатка көтөрүлүп чыга турган орундук бар экен. Азыр убактынча тепкич коюп койгон, шаты. Бул жерде дагы бөлмө бар окшойт, Эки бөлмө бар бул жерде. Бу жакта да эки бөлмө барбы? Бул жак ремонту бар турбайбы? Бул ремонт бар, бул жерде жашап атабыз. Жашап атасыздар, жылуу экен. Бул жерде мына караңыздарчы. Атайын кухня уюштурулуптур. Ортосу кафелдениптир. Муздак суу, ысык суу киргизилиптир. Көчө тарапта бир терезеси бар экен. Бөлмөнүн узун туурасы 4/3, 12 метр квадрат чыгат экен. Төрүндө дагы бир бөлмө. Бул дагы чоңураак бөлмө, 3,5га 4,5 экен. Көрүп турасыздар. Житке обой менен эме шыбалган бул. Житки обойбу тиги дубалдагы? Житки обой экен. Көрдүңүздөрбү? Житки обой менен жасалган. Бул жагында азыр жашап атасыздар. Үстү жанагы эме деп коет экен го, бул. Гипсокартонбу? Жок, гипсокартон эмес, жанагы жаңы чыккан эме бар экен го, эмне деп коет экен? Курулуш материалы кыскасы. Заманбап жаңы курулуш материалдары менен жасалган пол көрүп турасыздар. Кадимки ачык түстөгү ламинанттан жасалыптыр. Эки бөлмөсү жашаганга даяр экен туугандар. Эми артка кайттык. Жүрүңүздөр. Экинчи кабатка чыгалы. Мына бул тепкичти көрүп турасыздар. Тепкичтен көтөрүлөбүз, жогору чыгабыз. Экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү проектисин бир катар көрүп чыгабыз. Алыстабай туруңуздар. Экинчи кабатка чыктык уже. Мына, бисмиллахиррахманиррахим. Экинчи кабатка чыгып эле сиздер коридордон оң тарапка бурулсаңыздар, төрдө бир чоң бөлмө бар экен. Менимче бул зал го, Зал. Эки терезеси бар экен, көчө тарапта турат, панорамный. Бөлмөнүн туурасы 3,5 метр, узундугу менимче 6 метрден ашыгыраак келет. Бул жака дагы сууну киргиздиңиздер. Суу киргизилген бул жака да, канализация бар. Суу, канализация. Балким бул жерге бурчка душевой уюштурса болот турбайбы? Болот. Жакшы. Демек бул бөлмө зал, конок бөлмөсү болду. Тепкичтен чыгып сиздер түз өтө турган болсоңуздар, бул жакта дагы чоң бөлмө го. Экинчи кабатты пока бөлө эле экенсиздер да? Бөлдөкпүз азыр. Бирок эмелерди канализация, суу эмелерди тиги. Мына жерге суулар бүт чыккан турбайбы? Канализациянын трубалары да бүт бар экен, Тигини алып кой. Түшүнүктүү. Жок, тура берсин. Көрүп атабыз. Суулар бүт баары чыгыптыр. Трубаларды көрдүңүздөрбү? Канализациянын трубалары да бүт баары бар экен. Баарын көрдүк. Мына. Демек экинчи кабатта эки чоң бөлмө, пока ички тарабы бөлүнө элек, өзүңүздөргө ыңгайлаштырып, пландаштырып, майда-майда кылып, спальный кылып бөлүп алсаңыздар болот. Бул экинчи чоң бөлмө. Тиги сейсмопоезд турган жерден бир бөлөстөр, мына жерден бир бөлөстөр, бул жагына душевой, ажатканаларды уюштуруп аласыздар. Ал эми мына бул прихожканын үстүңкү экинчи кабаты менимче балкон да? Балкон болот. Балкон болот. Кааласаңыздар, балкондун сырткы тарабындагы дуал менен уруп, сиздер ал жакты дагы бир спальный кылып алсаңыздар болчудай.
Svet'ten çıkarılan bu. Свет чыккан. Svet. Түшүнүктүү. Montajlar. Kabel чыгарылыптыр, бирок экинчи кабатты толук монтаж кылыш керек экен. Бөлмөлөрдү бөлүштүргөндөн кийин гана. Эми жыгачтарын караңыздар. Мына жыгачтары жалаң сасына жыгачтарды колдонуптур. Крыша шоколад түсүндөгү металл черепица менен жабылыптыр. Жанагы сиздер биринчи кабаттын потологун көрдүңүздөр эле. Швелердин үстүнө атай мынандай бышык монолит куюптур. Көрдүңүздөрбү? Экинчи кабатта нарака берака басканыңыздар дүкүрөп биринчи кабатка угулбайт. Кыскасы баарын жакшы, идеальный куруптур. Эми сыртка чыгабыз. Алыстабай туруңуздар. Мына ар бир комнатанын автоматтарын өз-өзүнчө койгонсуздарбы, Ар бирин өз алдынча койгонбуз. Өз-өзүнчө. Ар бир комната. Ушул жерден өчүрүп жандырып, Тиги душ. душтук өзүнчө, туалеттик өзүнчө деңиз. Жакшы. Эшиктер да коюлуптур. Биз кайра сыртка чыгып бара жатабыз. Жер аянтынын калган бөлүгүн көрсөтөбүз. Буюрса, Өзүнчө. баарына күбө болосуздар. Чөчүктөгү сыртка. Времянка. Эки бөлмөлүү времянка окшойт, а? Эки бөлмөлүү. Азыр эми жашап атасыздар бул жакта? Жашап атабыз, Муну эми кааласа калтырып коет, кааласа бузуп салат. Бул эми эски времянка экен, а? Эски бул. Эски времянка. Ушул үйдү сатып алып эле кийин чоң үй салган окшойт. Чоң үйдү салдык, Биринчи ушул жерде жашап атканбыз. Жакшы. Азыр ушул жакта жашап атасыздар. Жашап атабыз. Жакшы, түшүнүктүү. Үйдүн аркасына өтөлү. Мына жакта дагы жер аянтынын калган бөлүгү, негизги бөлүгү ушул жакта. Көрүп турасыздар. Бул жака бактарак кылсаңыздар болот экен. Чек арасы мына сетка тосмону көрүп атасыздар. Тиги ал жатканын ар жагынан бери келет. Квартира салса да болот бул жерге. Квартирный бизнес уюштурса болот деңиз. Жакшы. Эки этаж кылабы, бир этаж кылабы. Өз каалагандай уюштурса болот. 10 квартирант киргизип койсо болот. 10 квартирант киргизсе деле болот дейт. Үйдүн чоң үйдүн аркасында дагы 8 сот. Эме 8 метр. 8 метр аралык бар экен. Ал эми тиги забор менен үйдүн ортосунда дагы 1,5 метр көчө тарапта аралык калтырылыптыр. Үйдүн айланасында, аркасында, ылдый тарабында жер кеңир экен. Бул времянка. Кааласаңыздар алып саласыздар. Кааласаңыздар ушул боюнча калтырсаңыздар да болот. Фундаменттер уйулган. Фундаменттери бар экен, а? Фундамент. Суу маселеси кандай? Болот бул жер. Маселеси аябагандай жакшы. Канализация эки тараптан суу кирилген. Аха, эки тараптан. Эки тараптан. Мына жерде люктү көрүп атам. Бул люк кемден люк? Канализацияныкы. Канализация центральныйбы? Суда бул жерге келген. Суда келген. Суда келген. Бул канализация тиги центральный канализацияга улашылган. Кайсы тиги Месорошого чыгабы? Месорошого чыгат бул, Центральныйга чыгат. Центральныйга чыгат. Тегерде да люктер бар. Тиги жактабы? Тиги эгерде кичине бизнес кылып калсак, ошол жерде өзүнчө суу өзүнчө кетет, тегерден топтолот да. Ал жерде дагы 2-3 люк бар ал жерде. 3 люк коюлган. Жакшы турбайбы? Центральный канализация. Центральный. Анан суу да бар экен, а? Суу дагы мына центральный корого 2 жерден алып кирилген суу. Эки жерден. Бирөөсү мө? Өзүнчө, өз алдынча. Бул жерден туташат. Бул жерден туташат. Кетет. Бул жагынан үйлөргө кирет. Үйгө кирет. Жакшы. Мына ал жерде мойкага ушул люктан кетиптир да? Мойка. Ал жерден 2 жерден суу чыгат. Бул жерде газ барбы жокпу? Газ жок. Газ жакында былтыр мына ол нарк бетине коюлду. Нарк бетине коюлду. Нарк бетине коюлду. Эми проектте бул нарк бетте газ бар экен, газдын трубасын көрүп атам. Былтыр коюлду ошол жерге. Магазин аркасында нарк бетте саргайып газдын трубасы турат. Демек, арыз берип койгонбуз. Бул жерде 44 үй бүлө арыз берип таштап койгонбуз. Жакында келет буюрса. Буюрса келсе керек аны. Жакшы. Эми бизнес тарабына өтөлү. Кызыгы бизнес. Бул үйдү сатып алсаңыздар, жол боюнда трассанын жээгинде биринчи линияда экен. 2 дарбаза койсоңуздар, мына жерге бир моментте 4 унаа же жакын койгондо 6 унаа кирип, жууп, тазалап, анан чыгарып жиберсе болот экен. Мына ферма менен мынандай кылып навестеп жаап коюптур. Көрүп турасыздар. Бул мойкага расчет болгон да? Эми мойка өзү магазинди мойкага эми карап көрөбүз да. Карап көрөсүздөр. Карап көрөбүз. Легкий конструкция менен курулуп аткан экен. Кааласаңыздар. Жылууланган. Бунун астычы. Жылууланганбы? Асты жылууланган. Мына труба, эмне труба бул? Бул суунуку. Мына. Булар эме ошол. Теплый полдуку. Полдуку булар. Водяной жок коерсуң. Водяной теплый полдуку турбайбы? Ошондо
ысык сууну бергенде стяжканын асты полный жылый. Кышында тоңубайт. Кышында тоңубайт. Мойшиктер жылуу жүрөт. Жылуу жүрөт. Сонун го. Магазинчи болобу, мойшик болобу, жылуу болот да баары. Магазинчи болобу, мойшик болобу, бул жерде иштеген кызматкерлердин тапанына ысык, жылуулук уруп турат экен. Мына сиздердин ден соолугуңуздарга кам көрүп коюптур. Кааласаңыздар мойка кыласыздар, кааласаңыздар маркет кыласыздар, кааласаңыздар хоз мак ачасыздар. Бул жагы Месорошо көчөсү тарабынан кирген негизги дарбаза. Биз эми ушул жагын көрсөтүп коелу. Аба айтыңызчы, жакын жерде мектеп барбы? Мектеп. Мектеп бар, 49 мектеп бар. Ал жерде детсаттар жаныбызда, мына ал жерде жаныбызда детсат бар, мечит бар, дүкөндөр бар. Базарларчы? Базар мына бизден кийинки көчө Сарыөзөн бизге. Сарыөзөн. Жөөлө барабыз. Жөөлө. Кудайберген базары жакын. Кудайберген базар да жакын. Ош базар деле жакын бизге. Баары жакын. Жакын, Маршруттарчы? Маршруттар бул жерге 179 маршрут келет. Тынбай келет. Жакшы. Мындайраак бассак 212, 240 келет. Жакшы. Могу Месорошо көчөсү. Бул Месорошо көчөсү. Бул жагы профсоюзная трассасы экен, а? Мына чоң здание эмне экен? 7-нчи автобаза бул. 7-нчи автобаза, чоң автобаза. Жакшы. Бул көчө тар көчө экен. Мына жерге келип токтойт экен. Кыскасы көрүп турасыздар, үйдүн астындагы аянтта кеңири, унаа койгонго дагы орундуктар кеңири экен. Сиздер бул жагында эске алып коюңуздар, айланасы тосулуп, мындай кооз, заманбап, жакшы дарбазаны коюп коюптур. Айланасы тосулган. Эми баасын угалычы. Бул авам балдары менен кеңешип, бул үйдүн баасын канча деп койду экен? Биз 120 миң деп атабыз. 120 миң деп атасыздар. 120 миң деп атабыз. Үйдүн баасы. Ушул турушунда. Ушул турушунда 120 миң деп атабыз. Документтери кандай? Так? Документтери так, кызыл китеби бар, баардыгы китеби бар. Кызыл китеби бар. Өзүм неге сатып атасыздар эми муну? Муну эми бул үйдү кичине ошол балдарын Ленинградда жумуш кылышат. Эки баласы бар. Анан мен айтып атам, эми ал жакта квартирада турасыңар. Ал жактан бир үй алгыла. Андан артып калса бул жерден да үй алгыла, келип кетип турганыңарга деп. Квартира. Квартира. Ушинтип кеңеш бердиңиз. Кеңеш бердик. Жакшы. Бул кичинекей балдарым да. Анан ошого көчтүк анан. Болуп турат деп. Бул жерде Бишкекте зыңкыйып үй турса, өзү Ленинградда квартирада жүрсө, анан көрө ошол жактан дагы бир мүлк кылып койгула депсиз да? Ооба, жаштыгыңарды жаштай өткөргүлө, квартирада жүрбөй эле ушул ал жактан үй алгыла деп атам. Жакшы. Эки комната үй албаса жетет. Мына ушундай балдарды багыттаган, жакшы жолго салган аталарыбыз көп болсун. Жакшы кеңеш бериптир балдарына. Бул үйдү сатат экен, Бишкектен бир квартира алат экен, анан Россиядан бир квартира алат экен. Экиге бөлүп, 2 квартира кылып коет экен. Ал эми акча болсо, мүмкүнчүлүк жетсе, сиздер бул үйдү алып коюп, жанында бизнести жасап, жашай бериңиздер. Баасы $120 миң кеми бар экен. Документтери так экен. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Балким арзандатып берер. Варианты барбы жокпу, аны өзүңүздөр сүйлөшүп алыңыздар. Мен экранга 2 телефон номерди коем, жатка айтам. Үй ээсинин телефон номеру өзү Россияда +7 953 374 9063. Мына ушул номерга чалып түз сүйлөшсөңүздөр болот, WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар да болот. Ал эми бизге үйдү көрсөткөн абабыздын атасынын номери 0779 52 33 28. Ушул номерга чаласыздар, байланышасыздар. Биз анда кайттык. Аба, үйдү жакшы сатып алыңыздар. Бул үй жакшы адамдарга насип кылсын буюрса. Биз кайттык. Мына ушундай. Эгерде Тез кабар каналын издеп жаткан болсоңуздар 0558 86 00 11 номерине чаласыздар. Биз кызматта болобуз буюрса. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.